Чек ара маселеси Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө актуалдуу бойдон калууда. Чек арада жайгашкан эл кооптуу абалда жашап жатат деп айтууга болот. Баарына маалым болгондой эле жыл жаңырары менен 10 январга караган түнү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасында Баткен районунун Аксай Көкташ айылдарындагы чек арада чыр чатак чыкты. Кыргызстандын чек ара кызматынын билдирүүсү боюнча Тажикстандын жарандары кыргызстандыктардын 2 унаасына таш ыргытып, андан соң ок атышкан. Өзүңөр көрүп атасыңар, элдери жөнөкөй элдерден чатак чыгып атат. Бул жерде пограничный күч органдары эмес, жөнөкөй элдердин арасында араздашуу болуп атат. Мунун баары кээ бир эмче айтса провокациясы да бар, башкасы бар, баары бар. Бирок эң негизгиси бул мурунтан бери үйүлүп келаткан маселе. Муну чечиш үчүн кандай десем, абдан тыкаттык керек, абайлаш керек. Бул жерде баягы улала минтип чечип салалы, тигинтип минтип, тез эле минтип салалы, тигинтип салалы, биз тигилерге жанагы кандай десем, ошол интрига кылып, провокация кылып ошолорго тең келбеш керек да. Бул жерде абайлаш керек, байкаш керек. Балким бул жерде эң негизгиси компромисске келиш керек бул жерде. Чечилбей турган нерсе жок. Акыркы күндөрдө чек ара боюнча эки мамлекет ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, жолугушуулар байма-бай өтүүдө. Ошонун негизинде 13 январда чек арадагы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков күч органдары жана тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер менен кеңешме өткөрдү. Анда чек арадагы чыр чатактарды алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттер талкууланды. Ал эми бүгүн 14 январда Баткен районунун Кызылбел айылына чектеш Тажикстандын Гулистон айылында кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болду. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков баштаган мамлекеттик кызматкерлер, ал эми тажик тараптан вице-премьер-министр Азим Иброхим катышты. Жолугушуунун жыйынтыгында кыргыз-тажик вице-премьер-министрлери тараптар кыргыз-тажик чек арасында катталган акыркы окуяларды талкуулоо менен мындан ары чек арадагы элдин коопсуздугун камсыздоону күчөтүү, эл арасында түшүндүрүү иштерин активдештирүүнү макулдашты. Ошондой эле чек араны делимитациялоо ишин илгерилетүү зарылдыгын белгилешти. Я знаю вас как очень сильного руководителя, очень грамотного организатора. Я думаю, что мы в ходе предстоящей нашей встречи мы все-таки найдем точки соприкосновения и должны активизировать работу по юридической части нашей границы. Ал эми жергиликтүү элдин ою боюнча мындай жолугушуулар бүгүнкү күндө байма-бай болуп турганы менен иш жүзүндө эч нерсе аткарылбай жатат. Атүгүл өткөн жылдын июль айында эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусу алгач Бишкекте, андан кийин Ысык көлдө болуп, чек арадагы кырдаал талкууланган. Жолугушуудан соң деле чек ара чырынын аягы тыйылбай келет. Бишкектегилер, Бишкекте катталар, сиздерден суранарым. Ana şu bizim çekeranı çeşip verseniz, bana yaş ballar benim kıştın günü de, çilden günde bana andaşa olup kaçıp atarızçı. Gelinim bana töreyin deyip duratçı. Ağzım ben aparırsa olğum, kelim iki kat bana nevire, ben kötür olmayım, ette bir şakılıp bana etti. Örmelep jettik da endi. Акыркы 10 жылда кыргыз-тажик чек арасында 150гө жакын чатак орун алды. Ал эми 2019 жылды алып карай турган болсок, анда жалпы чек арада 14 чыр чатак, пикир келишпестиктер катталган. Анын 6-оосу ок атуулар менен коштолуп, натыйжада кыргыздын бир аскер кызматкери набат кетип, 9-у түрдүү жаракат алган. Ал эми жергиликтүү тургундардан 22, ошондой эле милиция кызматкерлеринен 11 октон жана таштан жаракат алышкан.